Салам достор, ата-жөнүм Назира Бердиголова, биздин расмий каналдарыбызга кош келипсиздер. Биздин бүгүн эфирибиз өзгөчө болот, анткени өзгөчө инсан. Мен бул кишини айлагандай сыйлаймын, дайыма бир мүнөздө жүрөт, дайыма өзүнүн алып жүрүүсү, элге болгон койгон көйгөйлөрү, адамдарга болгон мамилеси деги эле койчу сөз аябай көп болуп кетет. Биз сыйлаган, биз урматтаган жогорку кеңештин депутаты Марлен Абдрахманович бүгүн биздин студиябызга конокко келди. Марлен Абдрахманович мындан 4 жыл мурун өзүңүздөр билгендей пандемия учурунда көп инсандардын көңүлүн алып пирожок тамагын жасап берген. Ал эми бүгүн бизге бал куруп берейин деп даярданып келиптир. Балыгы кармалып, даярдалып, тазалаган экен. Кандайсыз? Отмангүл. Марлен Абдрахманович, алгачкы суроом, бул жай канчанчы жайыңыз? Бул 7-чи созук деп айтып аткан болсок, бул 3-чү жайыбыз. 3-чү жыл ушул каникулга чыгып алып эмес, эл менен жолугушуу процесси биригип өтөт. Андан сырткары үй-бүлө менен дагы бир аз эс алуу процесси ошол баардыгы менен ушул 2 айлык мөөнөт берилет. 2 айдын ушул 1 ай өтө, 2-чи ай жакындап калды, же бүтөйүн деп калды. Жакшы болуп атат. Каникулда көп инсандар чет жака эс алууну каалашат. Сиздин эс алууңуз кандай өтөт? Мен биринчи кезекте ошол кичинекейине баруу бул сөзсүз түрдө бир абзел традиция сыяктуу болуп калган. Балдарымды алып барып, ошол өзүм кичинекейине алып барып, ошол жерде туугандарга, баардык ушул биздин болгон айылдаштар менен саламдаштырып, ал жерден ушул көйгөйлөр болсо көйгөйлөрдү чечүү менен биргеликте. Андан кийин Кыргызстандын сөзсүз бир жакшы дагы бир жерин көрүп келүү. Андан кийин эми колдон келсе, мүмкүнчүлүк болуп калса, сыртка дагы алып чыгып, мындай эс алып келүү аракетимде ар дайым. Сиз жогоруда айткандыңызбы, Кыргызстандын дагы бир жакшы жерин көрүп келүү деп. Быйыл кайсы жерин көрдүңүз? Биз ушул алыс кетпей Алайдын тегерегиндеги Ош шаарынын өзгөчө баардык жактарын көрсөтүүгө аракет кылдым. Эгер буга чейин мындай эле самолеттен түшүп эле, өтүп эле мындай машина менен эле көрүп көргөй эле болсо, бунусунда баягы тоого чейин чыгарып, Саймон тоонун өзүн көрсөтүп, анын тегерегиндеги баягы Жапалак деген жактары бар, Ноокат жакка кеткен жактары бар, ошолордун баардыгын биз мындай көрсөтүп, терең мындай көрсөткөнгө аракет кылдык. Быйыл өзүңүз байкасаңыз керек, жай мезгил өтө ысык болду. Биздин кереметтүү болгон скул жергесине бардыңызбы? Жок, ушул жылы бара элекмин, ушул акыркы мына воскресенье күнү барайын деп атабыз. Бирок кыздарымды, балдарымды лагерге алып барып келдим. Алар сөзсүз барып, 10 күн лагерде жүрүп келишет. Бул ирет дагы лагерге барып эс алып келишет. Эс алуунун баардык түрү бар да. Биздин майыстай болуп жүргөн. Мен баштай берейин, эс алуунун 2 түрү бар да. Бир эс алуу жөнүндө жатып китеп окуу, ошол барган жеринин абасы менен дем алуу дегендей. Ал эми дагы бир эс алуунун бир түрү бар, бул активный. Сиз кайсы түрүнө киресиз? Мен эми кайсы жер болбосун, биринчи кезекте эс алып алгандан кийин өзүмдү денемди, өзүмдү башка бир телефондорду өчүрүп коюп, өзүм болгонго аракет кылып, андан сырткары жаратылыштын кооздугуна отуруп алып, жалгыз өзүм бир пландаштырып, буга чейин кылган жумуштарың кандай кылды, планыңа жеттиңби, жетпедиңби, кийинки жылдары эмне кыласың, кандай бир пландарың бар. Ушул сыяктуу мындай эс алууга аракет кылам да. Анан эгер сырт жакка чыгып калсам, албетте баргандан кийин ошол жактын достопримечательности деп коет, ошол сыяктуу болгон нерселерин көрүп келгенге мындай аракет кылам. Болгондо дагы жөө жүргөн жөө жүрүп барып, бардым көрүп, ирети менен көрүп, андан сырткары баягы болгон өзүм ошол шаар болобу же мамлекет болобу, айтор эмне менен суктанса алар ошолордун баарын көрүп келгенге аракет кылам да. Анан жөн эле эмес, ар дайым эле ушул биздин мамлекетке эмнесин алса болот. Кайсы жактарын бизге алып келип, ошол эле технологиясы болобу, же болбосо жаңы бир сервисчи болобу, айтор эмнеси болбосун, бизде жок нерсени бул жака мындай алып калганга, ошол жактан идея алганга аракет кылам да. Кайсыл технологияга чыгып, кайра эле ошол жерге баргыңыз келбейт? Балким Барселона, мындай таасир кылдырган, кайра ошол жерге эле баргыңыз келе берет. Эмнеси менен сизди аралап алып берет? Эми Мезгил кайра эле ошо баргым келе берет. Билбейм, 5-6 жыл баргам, дагы баргым келет. Билбейм. Турция деп айтсам жаңылышпайм. Анткени ошо тамак. Биринчи кезекте ошол баягы өзгөчө үй бүлө менен барганда
балдар менен барганда бул тамак өтө маанилүү нерсе да. Мисалы башка бир кайындагы мамлекетке чыгып калсаң, ал жерде тамагы баягы биздикиндей эмес, биздикине окшош эмес. Je bolsam так эле баягындай керек болсо да чочко сыяктуу ушул бир болбогон бир таракан аралашып бир нерсе. Сиз андай Вьетнамга барбашыңыз керек. Ошол сыяктууларды жүз албайм да. Так эле мындай тамактан кыйналып калбаш үчүн эмнегедир Турцияга барсаң эле өзүңдүн үйүңө баргандай эле бир жагынан, экинчи жагынан сервистин укмуштугу, сервистин өтө мындай деңгээлүү үйдө экенине мындай баалуу иштеп турган да. Ошондуктан ал жерге барганда эч бир мындай проблемасы жок, эс алуудай болуп өтүп жүрөт да ар дайым. Жакында эле сиздин бир кесиптешиңиз жакшы маселени көтөрүп чыкты, атын айтпай коеюн. Гүлдүгү эс алуучу пансионаттарга алып келсек, аябагандай кымбат. Ошол эле акчага Турцияга салып берсек болот. Турциянын сервиси кумуштуу эле. Биздики ошол эле бар, бирок бизде болгон сервис нөл да. Sizin oyunuz kандай деп ойлойсуз? Көйгөйдө бар, кандай биздин катка ыңгайлуу, ошондой болуш керекпи? Мен ойлойм, бара бизде дагы мындай үйрөнүп келатат. Элибиз ошол жакта өзгөчө көлдөгү башында действительно мындайча айтканда бир аз жапайыраак болчу да. Баягы коноктор келсе биз ал конокторду сервисин эмес, керек болсо ошол анча-мынча урду опаттуулар болгон, биздин жана жаман нерсе көрүнө жүргөн да. Акыркы убактарда мен ойлойм, баардыгы эле көнүп баштады, түшүнүп баштады. Биринчи кезекте сервис өтө керектүү экен. Андан сыртка дагы кудайга заман өзгөрүп, сыртка дагы элдер көбүрөөк чыгып калды да. Ошондо алар дагы өз көзү менен көрүп, сервис деген мондой болуш керек экен да. Тамакты алып берсең, жасасаң, башкача жасашың керек экен да дегендей эле. Ушул сыяктуу нерселер үйрөнүп келет да. Анан кымбат жагын ооба айрым учурларда мындай туура түшүнүш керек. Бизде мындай 2 айлык сезон деп, биз ошол 2 айда максималдуу түрдө акча ала алалы деп эле аракет кылып жүрөбүз да. Мен ойлойм, муну дагы кайрадан убакыт келгенде бир аз билмек да, башкача болот деп ойлойм. Ооба, келет деп ойлойм. Бирок айткан сөзүндө жандары. Ошондой. Эс алууда көбүнчө мырзалар канча эс алат? Достору менен байкасак футбол ойношот, же болбосо балык оого, мергенчиликке, сиз ошол же ат минишет, көбүнчө сиздин кайсы тандайсыз? Мен ушул ат мингенди көбүрөөк жактырам. Же болбосо барып ушул бир аз футбол ойнойм да. Мен жанагы балыкты мындай жасабасам эле аны кармап отурганда мен Сабырым жетпейсиз. Аны кармап андан көрүп барып бирөөнүн ичине кирип кармап койгон. Чын эле балыктарды сабыр жок. Өзүңүз сабырдысызбы? Эми сабырдуу, бирок мен көп коллегалар бир айтып калат, көбүрөөк энергичный да. Мага ушундай бир энергичный нерселерди кылсам туура болот да. Өзүм дагы жактырам да. Анан нерселерге чыдабай кетем да. Неактивный нерселер тура барам да. Өзүңүздүн атыңыз барбы? Бар. Өздөрү атайын атсак керек, ошол атты таптап, карап дегендей. Анан сөзсүз түрдө барып, минип, атты деле байлап турсаңыз билесиз. Нектире калат, ачынбай калат. Анан эсин дагы унутуп коет. Өзүңүздүн атыңыз барбы? Бизде айылда кичине тайга бар. Ошол айылда атам энчилеген атайын бир ат энчилеп койгон. Ошол атты барган сайын минип турабыз. Мен эле ошо ийелер менен чогуу илгерикте балдарыма, кыздарыма да үйрөтүп атам. Ошол менен илгерикте минип турабыз, ал чөчтөрдө боло турган нерсе да. Кыргыз деген чөчтөрдөн да ачып кетет. Бир аз шаарда кармаганга аракет кылып эле, бирок жарашпайт экен. Ошондон кайра айыл алып барып, айылда баягы башка аттар менен чогуу, башка малдар менен чогуу, жайлоосу, чөбү маселеси бир аз оңой чечилет экен да. Анткени жайлоого чыгып кетсе, ал жерде мындай жакшы чөптөрдү жеп, ал деле жакшы тамакты жакшы көрсө керек сыяктуу эле жакшы деген жакшы да. Ал жагынан караганда шаарда бир аз ыңгайлуу сыяк болуп калат. Энергия кайдаңыз? Айымдан энергия алышат. Сиздин мырза эмнеден энергия алат? Мен деле ушул үй бүлөмдөн алам деп айтсам болот.
Эгерде буга чейин мисалы жумушка чыгып чарчайсың, башка бир мындай кечке чейин иштеп калсаң да, бирок үйгө келгенден кийин как будто бир кайра жаңы эле мындай огонуп энергия менен толуп калгандай сезилет да. Анткени балдар менен, кыздар менен кичине ойношуп, сүйлөшүп, ошол жерден толук мындай энергияны үйдөн алам деп айтсам болот. Иш баланын атасы çok hoş görünüyor. Как ты, Маш, когда ты вырастешь? Я, конечно, трудно завстречать. Не голосы, не так не бар, не Мен баягы көп эле эркектер ушул сыяктуу эле баягы спорт менен машыгат. Мен ойлойм бул мындай өзү туура нерсе. Анан мен кичине диетаны деле кичине кармаш керек деп ойлойм. Диета кармаш, мындай көп эле мындай жегенден качам да. Мисалы той-тойго барганда деле 8ден кийин өзү неге 8ден кийин такыр жебей коем. Анан бир жерге конок барып калсаң айла жоктон кичине жегенге туура келет, бирок көп эмес. Кичине кылып койгонго аракет кылам. Бирок спортко барбайсыз. Спортко спорттун өзү кандидат мастер спортабыз самбодон. Анан азыр самбонун бишкек шаар боюнча президент федерациясы ошол сыяктуу ал жакка көп көңүл бурабыз, көп эле бурабыз. Анан биздин мода бир өзүнүн офисинде зал бар, ошол жака сөзсүз дыма түшүп коюш керек да. Бир айда бир жерде болбой калышы мүмкүн, бирок точно бир 2-3 жолу мындай түшкөнгө аракет кылам. Кээде ушул так болуңо бошой калса жок эми бир ай киргенге аракет кылам да. Бала тарбиялоодо. Бала тарбиялоодо эмне көңүл бурушубуз керек. Өзүңүз иш баланын атасы экениңизди билебиз. Бул ата-энелер тирлик, оокат деп, бул оокат деп балдары кантип чоңойгонун билбей калышат. Ушундан улам сурооңуз келгени келди. Сиз кандай атасыз, кандай тарбиялайсыз? Сизден эмнелерди алсак болот азыркы жашта? Мен ойлойм, азыр мурдагыдай мисалы биз өзүбүздүн эгерде жаш чыгып эстей турган болсок, биз мисалы эшикке барып ойногонубузду же эмне жегенибизди көптөрүндө ата-энелер биле элек. Анткени ушунчалык баардыгы мындай ишенич аркылуу анан өзү өссүн, өзү чоңойсун, көрсүн деп ким койчу да. Азыр карап көрсөң андай эмес. Керек болсо килейген детский площадкалар курулса деле, же болсо оорубаса деле бир арттан ата-энеси айтып жүрөт да, чыгып кетпесин, ооруп кетпесин деп. Ойлойм андай кылбай эле коюш керек деп. Мен дагы ушу балдарымды ушундай кылганга аракет кылам. Эч качан баягы бирөө менен урушуп кетсе, же эмнеп кетсе келип ата-энесине арзанбай деп айтканга аракет кылам. Анан эң эле негизи ушу ата-энеге болгон сый-урмат, кичинекейлик, күйүндүк, ушуларды мен ушул балдарга беренге аракет кылам да. Калганын мен айтам. Эң жакшы мындай билимди алганга аракет кыласыңар, мен берем ал билимди. Мектеп турса мектеп, курс турса курс. Мындагыдай баягы мисалы тамакты жок болуп калгандай маселе жок. Жолуңарга деле беребиз, тамак деле жейсиңер деп ушундай кылганга аракет кылат. Анан бирок мындай эл менен аралашып жүргөнгө, баары менен эле бирдей эле жүргөнгө мындай умтулсун дегенде. Себеби мисалы мен эми мүмкүнчүлүк келинчегимде эле мүмкүнчүлүк бар, алып барып жеткизип койгонго. Бирок мен аларды кичине чоңойсо эле маршрутка менен барып алам, автобус менен барып алам. Мен азыр жакшы автобустар көбөйүп калды. Автобустар менен эле кадимкидей эле өздөрү барып өздөрү келет да. Ошондо ушул жашоонун баардык нерсесин көрөт да. Мен көрүш керек деп ойлойм. Анан эркелетип каалаган нерсесин алып бере берейин. Бир определенный бир задачаны коём. Айтсам, шериктен чыгар 5-ти. Чоңураак нерсе сураса айтсам, баягы телефон алып бер десе айтсам, шерикти чыгар 5-ти чыгар. Же болбосо баягы 1 жылдыкты 5-ке чыгар. Мүмкүн алып берем деп ушундай нерсеге сөзсүз карайм да. Эми телефон менен бүгүнкү күнү чакырып алып койгон бул туура эмес. Анткени бул биздин жашообузга кирген үзүлүксүз нерсе да. Болгону атайын ушундай час книги деп коем, китеп убагы деп коем. Отургузуп соткаларын жыйыштырып, анан китеп окутам да. Ага дагы көңүл бурсун деп. Анан строгий правила жактарда барганда жерлер бар, орундар бар. Ошол орундарына телефондор коюп, чукулабай уктаганга ушундай бир талап бар. Ал талапты дагы толук аткарып келсек.
Да. Сол нәрселерді айта кетсеңіз, бізге оқуда талаптарыңызға өзіңіз қандай шартты таңдаған боласыз? Айтқаннан бататам дейсіз. Талаптармен жауап бересіз. Баягы айткандай биздин меселер мага бир аз көрүп калбадык. Биринчиден ушул теңдик деп айтсак болот. Ушул мектепке кандай баары эле бир формада кийиши, бирөө бай эле бирөө кедей деп мындай бөлүнчү эмес. Кичине сол жагында көрүп калдык. Албетте биз жанагы эсердин кулагандан кийинки учур өтө кыйын учур болгон. Бул бир эле бизге эмес, баардык Кыргызстандыктар менен 99% баары кыйнамчыл эле. Ушул кыйынчылык эле мындай көрүп өткөн, билип өткөн, башынан өткөзгөн үй бүлөлү чоң эдим. Бизде башчылык да болду, жоктук да болду, ар кандай нерсе болду. Ошол эле учурда албетте ата-энебиз максималдуу түрдө аракетин кылып атты. Ушу балама билим берейин, балам эчкимден кем калбасын, жакшы кийинсин дегендердин эсимде да. Булардын баардыгын кылганга аракет кылып атам. Мен өзүм балалуу болгондо ушундай гана билет кетсин. Мисалы биз өзү балалуу болгондон кийин билип атам, алардын ошол учурдагы аракеттерин, алардын кылган жанагы кыймылдарын, ошо мунун баардыгы эле келип ушу баласына арнап аткан болгон. Бизде да ошол сыяктуу эле көптөр мындай бир чет мамлекетке чыгып, жастактай салып дегендей деле мындай көргөн эмеспиз. Баардыгы ирети менен, бирок Кудайга шүгүр, баардыгы өз орду менен болду деп айтам. Айтпаңызбы, мындай балдар менен бирге жүрсүн, айнымаланбасын, жакшы тарбия көрүп өскөн инсан атайсыңыз. Сиздин тааныштарыңыздын өсүрөш болсун. Аябай маден абдрахманович, кыйын. Өтө кыйын болот жигитке. Мага аябай жагат, кыйын десем. Бирөөнү башкасын чечпей жүрөм. Мен аябай багып калдым. Эмне жоксузбу, же комфорт болсо болду сизге. Мен брендтин артынан чыкпабайм. Мага ошол жагы бар. Бул модный эле анан бул мындай укмуш жакшы экен, же укмуш кымбат экен дегенден алысың да. Мага комфорттуу болсо, мага жакса, мага айырмасы жок. 100 сом турабы, 1000 сом турабы, 100 доллар турабы, мага жакшы эле кийип алган да. Ошондойду, мындай жөнөкөйлүкчө жакшы көрөм. Жан күйүнөн дагы сугат туруш керек, бир ашказанга тамак бере бересен. Биздин студияда кинотеатрларда байма-бай 2 айда бир, 3 айда бир жаңы кинотасма ачылып турат. Акыркы жолу кинотеатрга барып көргөн киноңуз эсиңизде? Акыркы жолу баягы бир өтө жанагы Бейиш менен таамын деген киного үй бүлөмдү дагы алып бардым. Ата-энемди дагы алып бардым, анан келинчегимди алып барып көрүп келдим. Акыркы кино ушул болду, андан кийин барбайм. Бирок ал заманында жакында эле болду го, жазында, жайында эле болду. Кандай таасир болду? Аябай жакшы кино экен, ал кинону тарткан балдарга да ыраазычылык билдирип койдук. Ошол жерде көп нерсени башкаларга үлгү катары, башкаларга мындай бир өзүнүн турмушуна мисал катары көп нерсени үйрөнсө болот. Өзгөчө сиз жаштарды деп айтып калдыңыз, балдар деп айтып калдыңыз. Ошол жерден эпизоддордо көп кезде ушу балдарды кандай тарбиялаш керек, кандай бир жолго салыш керек деген нерсени көрсөтөт да. Мыйзам барыңыз. Алып койгон да. Мыйзамдар аябай жакшы, ошол мыйзамдардын катарында аял катары ушу сизден бир суранып кеткеним, аялдарга бир соң мыйзам жазып чыксаңыз. Ушул аялдарыбыз кордоп атат. Байкасаңыздар, сол тармактарда салат же болбосо жанагы кордоо, мына ушул учурда биз ушул мамлекет тарабынан көптөр байкаймын, жардамга муктаж да. Социалдык жактан, моралдык жактан, материалдык жактан ушул балдарын жашаган айымдар көп. Бирок өзүңүз билгендей, жакында эле ушул биздин сиңдибизге кандаш болгон айымдын окуясы баардыгыбызды түшүрөттү. Былтыр эле ак көйнөкүнөн алып кетсе, 1 жылдан кийин кыздын бетинде болот дешти. Ушуга бир мыйзам жазсаңыз кандай болот? Ушул айымдарыбызды сактап калсак, эне да бул кыздын болочок келечеги дегендей. Биз мына жакында эле мыйзам кабыл алганбыз. Мыйзам ошол күчүнө кире элек, бирок ошол жана дароо ошо сиз айткан нерселердин баарын киргизебиз да. Биз көп окуяларды көрдүк, социалдык тармактарда көрдүк, ТВда көрдүк, мындай да көрдүк. Ойлонуп көрүп, биз ушул бир топ депутаттар менен чогуу биргеликте ошол мыйзамдарга өзгөртүү киргиздик. Ал жерде кандай болбосун, ушул эгерде аял менен баягы күйөөсү катуураак урушкан болсо,
билесиздер, баягы кыргызчылыкка салып, көп учурларда айым кой уят деп, эл эмне дейт, соседтер эмне дейт, туугандар эмне дейт деп баягы катуу уур кесе деле чыдап жүргөн фактылар көп да. Бирок эми ал мен ойлойм эркек андай кылганга андай туура эмес жол да. Кыргыздар мындай элдерден карап көрсөк андай нерсе болгон эмес. Биз тескерисинче кыздарды аябай сыйлап урматтап жүргөнбүз. 40 жаш уулуу деп айтабыз. Биз айтабыз мына керек болсо баягы кинодогудай бейиш энен тамамда деп айтабыз. Айтор ушундай макалдарды эле карап көрсөк, же тарыхты карап көрсөк, сый урмат менен гана келген да. Эгерде мусулманчылыкта деле кала турган болсок, анда бир топ хадистер бар. Ал жерде дагы бул жөнүндө өтө көп айтылган да. Демек, мен туура түшүнөт деп ошол учурларда айтканбыз. Бир топ эркектер. Муну эмнеге айтып атам? Бир топ эркектер ушунда каршы чыккан да. Себеби мен кандай бул аял менен уруш кетесиң деп, башка болуп кетесиң депчи. Бирок урушу, бирок жанагындай катуу токмоктоо же кескилеп айтсаң анан кайтадан ал аял турмуштун өзүнүн психологиясын бузуп калат эле. Ошондо жанагы заявлениясы артка кайтаруу маселесин жокко чыгарды. Артка кайтара албайт. Бир жазды болду, ошол аягына чейин чыкканга чейин эпизод ошол жакка чейин бара берет да. Андан сырткары билесиздер, ал эмес, аларга көбөлбө кылып милициялар өздөрү жардам берчү да. Койчу эмне кыласың, отказдан эле жазып койбойсуң депчи. Эгерде бир органдар тараптан ошол сыяктуу бир кыймылдар болсо, алар дагы жазага мындай каралат да, аларга да жаза каралды да. Ал эмес ошол биздин ушул айымдардын жанагындай мындай ар кандай случайларда милицияга туш келгенде сөзсүз түрдө ошол милиция тараптан психологдор үйрөтүлгөн, анан айымдар. Себеби баягы фактылар болот экен, милицияга айтып берет, кайра бир дагы милициясы келет, айтты ушунчалык 20 милицияга айтып берет экен да. Ал так эле өзү мындай оор жабат атса, абалда турса, баягы эстей турган эмес, көргүсү келип, даже мындай эстегиси келбей атса, болбой эле кайра эстетип, кайра эле ошо жаздырып, ушундай нерселер болот экен. Биз айтабыз, жок, аларга өзүнчө мындай психологдор, обучениялар анан айымдардан болсун деп, анан бирден болсун деп ошондой болуп атат. Анан сот учурунда да, сот процессинде дагы адвокат тараптардан, башка тараптардан дагы эми ошол жакты бир конкурска өткөн карашында болот. Ушул сыяктуу күчөтүлгөн бир мыйзам кирди, кабыл алынды. Кече жакында президентибиз кол койду. Эми биз 6 ай мөөнөт берилет. Бул мыйзамды ишке ашыруу алкагында баягы нормативдик актылар кабыл алыныш керек да, токтомдуу положениялар. Ошол токтом положениялар кабыл алып атканда биз көрөбүз ишке ашышын. Эгерде бир кандайдыр бир туура эмес нерселер болсо, анда сөзсүз аны кайра оңдоп аягына чыгарып коебуз да. Саясат жөнүндө кеп айтып калды. Азыр ушундагы партиянын сынабы кандай? Партия, Кудайга шүгүр, биз 3 жылдын ичинде өз негизинде 4 жыл болуп калыптыр. Жергиликтүү кеңештерге да катышкан эски алуу мененчи 4 жылдын ичинде биз ушул программабыздын 90%-ын толук түрдө аткардык. Элге берген өз наказдарыбызды, эл бизге берген наказдардын баардыгын аткардык 90%-ын. Программабызда болгон белгилеген нерселердин баардыгын Кудайга шүгүр ишке ашты. Биз эртең кайра дагы шайлоого барабыз деп турабыз. Эгер шайлоого чыга турган болсок, элдин астында жер карабайт, тике карап, мына биз сиздерге жана айткан нерселерди кылдык, биз сөз убагыбызга турдук, сөз бердик эле, буларды жасадык деп айтор мындай мактана турган нерселерибиз дагы бар. Мен ойлойм, ал эле эмес, жогорку кеңешибизде дагы Кудайга шүгүр 56 мыйзам жаздык. 3 жылдын ичинде анын 20сы кол коюлуп, ишке ашып иштеп атат азыр. Ар кандай тармактарда. Жана айтып кеткен ошол зордук зомбулук, бир гана айымдарга эле эмес, жаш балдарга болгон зордук зомбулук боюнча биз ушул экономикалык тармакта, ушул акча көбүрөөк келүү максатында өзүбүздүн ушул гендерибизди, өзүбүздүн байлыктарыбызды туура колдонууга, ал эле эмес ушул экономикалык тармактардын бир топ ушул мындай коррупцияларды жок кылуу, экология маселелери, курал деп койт, ошол куралдар боюнча дагы мыйзамдарга өзгөртүү киргиздик жана Баткен окуясына байланыштуу. Айтор болгон ушул өзүбүздүн аткарган иштерибиздеги мындай кандайдыр бир мындай немелер дагы кичине мактана айтсак дагы жарышат деп айтам да. Мындайча айтканда элдин астында убада бергенден кийин ошол убадабызды аткардык деп айта алабыз. Шайлоого барабыз. Эми мен ойлойм, биз бир аз ушул шаардык кеңештерде 33 шаардын баардыгына катыша турган болуп атабыз. Буга чейин баягы
5-4 жылдык мөөнөт эртелеп бүтүп калып, АТРдин алкагында бир топ өзгөрүүлөр болуп кетти. Бирок мен ойлойм, акыркы учурларда биз алмаштырганга аракет кылдык. Дагы алмашпай калган балдарды, ошол жетпей калган балдарды Кудай буюрса бунусуна жеткизебиз деп турабыз. Абдан сонун биздин балдыздарынаки даяр болгону калыптыр. Замандаштар чогуу дайындап беребиз. Марина мырза, жетишпей жетиш үчүн ыраазылык кылам депсиз ба? Биз билбеген дагы кандай өнөрүңүз бар? Мен ойлойм, кыргыздардыкы баардыгы эле окшош эле депчи. Биз ошол Куйду жакшы сөз. жок, мен чын айтайын. Жок, мен андай нерсеге бир аз нервим чыдай кетет. Мен союп койсо жана жиликтегенге кичине жардам берем. Ошол нерсени бат кылганга андай жардам берип кое алам. Анан калган уюштурган жакшы. Уюштурган жакшы билебиз, анан калган. Ошол саясаттарды жибересизби, балким бир кызмат берсе, кызматтар аркылуу кетип калган Мен ойлойм, мамлекет кызматкер болгондон кийин, ошол бир кадамга баргандан кийин будан алыстоо же алыс кетүү мүмкүн эмес экен да. Ошон тегерегинде эле адамдар ошо жакшы иштейин деп жүрө берет экен. Мен жеке өзүмдүн ниетим, тилегим башталгандан кийин ушул жактагы өзүмдүн бир кандайдыр бир результаттарды көрсөтсөм, жетишкендиктерди көрсөтсөм, ушул жактан бир элге болгон максималдуу түрдө өзүмдүн кызматымды аткарсам деп ниеттейм да. Көп нерсенин ушул элге пайдасын тийгизсем, бул дүйнөдө мындай жөн жашоопун деген нерсеге алып барат эле дейм да. Эми мен айта албайм, бул саясатты баары бир тыныгы болот экен. Мен аны сезип эле турам, билип эле турам. Практиканы карап көрсөк, башка бир тарыхтарды көрсөк, саясатчылар эч качан бир темпте кетпейт. Сөз түрдө бирде жөө жүрөт, бирде төмөн менет. Ошондой сыяктуу нерселер менин турмушумда эле болуп келген. Учур болгон, мен бир 5-6 жылдай бизнесте жүргөм. Азыр эми мүмкүнчүлүк болуп аткандан кийин бул мүмкүнчүлүктө тура берели. Эгерде пешенеге Кудай жазган болот экен, эгерде кайсы бир учурларда саясаттан мындай четтетилип калса деле, мен ага көп деле кайгырып, ошо менен турмуш бүтүп калгансып, же ошо менен такыр эле ишке баша албай кала турган нерселерден эмесмин. Мен мисалы бүгүнкү чейин ошо водители жок эле өзүм айдаганга аракет кылам да. Анткени эртең бул жумушчулугум бар, эртең жок. Өзүм спокойно любой убакытта эл менен аралашып чыкканга жүрө берем. Өзүм деле магазиндерге бара берем. Анча келчегим кошуп базарларга чыгып беребиз. Себеби кылып турган нерсеңди ар дайым ансыз эле жөнөкөй адам катары кыла берсең, эртең сен ким болго, кайра кайтып келсең деле сагандай өтө мындай удар болбойт да, беретиндечи. Ошон үчүн жөнөкөй болуп жүрүш керек деп ойлойм. Бул бирден бир принциптердин бири. Сана вашыңыз досуңуз Тазабек Громовдун депутат мандатын тапшырып кетти. Байланышыңыз сүйлөшүңүзбү? Мен биз коллега болгондон кийин ал эле эмес, баардык коллегалар менен байланышканга аракет кылам. Мандатын тапшырса деле, тапшырбаса деле бир кайсы бир проблема болуп калса, сөз түрдө мындай адамгерчиликтүү фактор менде өтө бийик турат. Сөз чалып, эмне болуп атат, жакшы элеспи, тынч элеспи деп бир сурап коюу, бул мусулманчылыкка жата турган нерсе. Бул эркектиктин да парызы да. Албетте, сону тептик сурадык, тынч элем деди, жакшы эле деди, өзүм чечим деди. Мен эми ал эмнеге чечип калып деп сураган жокмун. Мен затып эле амансызбы, тынчсызбы деп сурадым, тынч элем деди, өзүмдүн чечим болду, хорошо дедим. Бизге бир кандайдыр бир мындай эмелер болсо айтып туруңуз, биз көтөргөнө дайынбыз деп. Чечим чыгаруу деп калбадыңызбы? Сиз чечим чыгаргандарда сөзсүз керек. Мен атам ата деген атады. Албетте бизге караганда тажрыйбасы мол. Эми биз өзүбүздү өстүрсө, өзүбүздү тарбияласа, мени атам жакшы билер деле адам жок болсо керек. Тим более саясатта жүргөн сыяктуу мен сөз түрдө кайсы бир мындай маанилүү нерсе болсо, сөз түрдө акылдашам, сөз түрдө барып акыл насаатын алып айткандай жолдомолорун сөз түрдө алып турам. Атаңыздын бир сөздөрү эсиңизде кулагыңызга жаңырып турабы? Ай бала, жөн жүр, жакшы жүр. Ай моундай болуш керек деген сөздөр барбы? Эми саясатчы деген мындай дейт да, мындай пластырак билсе дегенчи. Кандай болбосун, сен өзүңдүн айткан сөзүңгө эгерде сөз берсең, кол берсең, ошону аткарганга аракет кыл деп тайбар дейт. Анан мен саясатчы элем деп кылбай коюп,
Бул мына кетип калган деле жарашыр саясатчыга дейт. Бирок сен андай болбо деп берет да. Ушул ар дайым кулагымда. Кол бердимби? Азатка чейин 3 жылдан бери. 3 жылдан бери билишет. Кол берип мына берип алгандан кийин ошону аягына чыгарганга чейин барлык күчүмдү жумшайм да. Вот прям аягына чейин көрүп билип турсам дагы бирок жок ушуну аягына чейин чыгарып көрөйүн. Сөз бердим эле деп ушундай кылам да. Бекем турганга аракет кылам. Эми кээде мындай болбой калат. Мына менден зависит этпей турган факторлор көп да. Адам баласынан эгерде баардыгы зависит этсе анда башкача болуп калмак эмес. Менен зависит этпей калган нерсе болуп калышы мүмкүн. Бирок бергенден кийин ошол өзүмдүн аягына чейин ошол сөзүмдү турганга аракет кылам. Ал эми саясат болгондон кийин кээде сөз бербей эле, бирок мындай ошол учурларда саясий бир оюндар болуп калышы мүмкүн. Ошол саясий оюндарды оюн болгондон кийин сен мындай футболист полеге чыгып, футбол ойногондой эле саясатчы дагы ошол өзүнүн футбол аянтчасында саясатын ойнойт да. Ал жерде кто кого перехитрит, кто кого выиграет. Кандай методдорду колдонбосун, ал жерде колдоносуң да. Ансыз анда сен саясатчы болбойсуң, анда айтып коет го, сен саясат менен алек болбосоң, саясат сен менен алек болуп калат депчи. Ошол сыяктуу өзүнүн орду бар. Анан кээде биз ошол аралашып кетет да. Жөнөкөй турмушта деле, жөнөкөй адамдар менен деле баягы футбол ойноткансып аянтчада өзүнүн жүргөндөй эле жүрүп коет да. Аны ойнош керек, бирок өзүнүн ирети бар, өзүнүн жери бар. Ошол жерде саясат ойнолот. Ал нормалдуу нерсе да. Мен ойлойм буну деле кээде андай туура түшүнүш керек да. Анча андай нерсе болуп кетет. Чынында саясатчы болуш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек? Кандай болуш керек саясатчы? Siz bir 2-3 söz menен сүрөттөп берсеңиз. Эми чын айтканда, саясатчынын мындай оңой жеңил айтылганы менен жоопкерчилик өтө чоң нерсе да. Ошол жоопкерчиликти сезе биле аласыңбы, ошол жүктү көтөрө аласыңбы деген биринчи сезим болуш керек экен. Эгер ошол эл өкүлү мисалы саясатчынын ар кандай да, кандай болбосун саясатчынын ошол артында баары бир электораты бар, бир эли бар да. Ошол менен ойношуу, ал менен туура эмес жол алып баруу өтө мындай лезвиянын бир бурчунда кеткендей сезим экен. Ушуга даяр болуш керек экен. Анан эми мындай оңой көрүнөт. Мен депутат басымда баарын кыйып атам, баарын кылып коем, же саясатчы болсом унутуп коем, кичине бизнесте жүрүп акча топтоп эле, же жакында эле саясатка келип эле жакында эле кичине депутат боло калып эле мындай чоң саясатка кирип кетем деп мындай амбициялар чоң да өзгөчө жаштарда. Бирок андай эмес. Ал жерде адашат, ал жерде дароо эле ордуна алып коет. Анан бул оюнчу эмес, ал нерсени баштагандан кийин, бир кадам кылгандан кийин, артында ошончо элди алып кеткенден кийин, команданы алып кеткенден кийин өтө оор жүк. Буга чын дили менен даяр болсоң, бара берсең болот. Анан жөн эле мен саясатчымын деп эле боло берет деп мындай как будто бир эртең пенсияга чыгып кетип ошол бойдон Кыргызстанда жок болуп кетем же чыгып кетем дегендей принцип менен жүрсө, анда ал киши оңойлонот. Ал оңойлонот, ал жерде чын айтканда мындай алдап-салдап деле турмуштарын өткөзүп аткандар деле бар да. Бирок бул жерде ошол жакка келгенде курчмас болуп калат. Андан соң Мына жерге биздин балыбыз дагы даяр болду. Келиңиз, дамдап көрөлү. Мен эми көп деле жасай бербейм, бирок ойлойм жакшы эле болду депчи. Спасибо. Өзүңүздө болобу мындай бир учур келгиле, мен бүгүн шеф-повар болуп берейинчи деп кыздарыңызга, балдарыңызга тамак жасап береминчи? 8 Вкусно. Чында аябагандай сонун, даамдуу болуптур. Учурдан пайдаланып мен сизге ыраазычылык айтамын. Дайым ушул биздин эфирибизге чакыруу болгондо келип турасыз, оюңуз менен, пикириңиз менен бөлүшүп турасыз. Бул да болсо, бул биз менен түзмө-түз болгон эфир, бул биздин көрүп жаткан көрүүчүлөргө болгон мамилемиз. Кудай буйрса, каникулдагы жыйынтыкталып жаткан мезгили, күркүрөгөн күз мезгили келе жатат. Ошол күркүрөгөн күз мезгилинде дагы жакшы мыйзамдарыңыз кабыл алынсын. Жогоруда айткан мыйзамыңыз менимче баардык айымдарга жакса керек. Анан дагы ошол боюнча кененирээк маалымат беребиз экран аркылуу. Келиңиз, сизге бир эркин микрофон.
жумрай журтка ушул жакшы кылып элеңизди айтып, мына Кудай буйруса эгемендүүлүк күнүбүз дагы келе жатат. Сизден бир жакшы сөз болсун. Урматтуу кыргызстандыктар, мына эгемендик күнүбүз келе жатат. Мен чын жүрөктөн ушул биздин бир эң маанилүү майрамыбыз менен чын жүрөктөн куттуктап кетмекчимин. Анткени мына дүйнөдө канча улут бар, бирок өзүнүн мамлекети жок. Биз мына 7 миллион эл болсок дагы, 7 миллион калк болсок дагы өзүбүздүн мамлекетибиз бар, өзүбүздүн жерибиз бар, өзүбүздүн элибиз бар да. Мына канча ушул 30 жылдан өтүп калды. Болбогон мына чоң азыр өзгөрүштөр реалдуу түрдө болуп атат. Ушул өзгөрүштөргө чогуу биргеликте сиздер менен жакшы өмүр сүргөнгө Кудай насип этсин. Мамлекетибиз реалдуу түрдө ушул эң өнүккөн мамлекеттердин арасына кошулсун деп тилек этмекчимин. Ар бир үй бүлөдө жакшылык болсун, ар бир үй бүлөдө токчулук болсун, молчулук болсун. Мен ушундай бир жакшы дастаркан арасында бардыгыбыз ар дайым жылмайып жолугушуп жүрөлү. Рахмат. Замандаштар, аты-жөнүм Назира Бердиголова. Үйүңүздөрдө тынччылык болсун, дастаркондо нам болсун. Ар дайым ушундай сонун эфирлерде көрүшүп жүрө берели. Экран сыртына Замир болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшөбүз.